Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Жакшы эс алып жатасыңарбы? Бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 4-класс орус класстары үчүн. Кыргыз тили жана адабият мугалими Байсалова Зина Амираевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы чыпалак бала жомогу. Сабагыбыздын максаты балдар окуучулар жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүшөт, аларды колдонуп сүйлөшүшөт, көнүгүү машыгуу иштерин аткарышат. Таанып билүүлөрү, ой жүгүртүүлөрү, эстеп калуулары, анализ жасоо күндүмдөрү калыптанат. Өз эне тилин сүйүүгө, баалай билүүгө багыт алышат. Балдар Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгына кичине турсак. Асман тиреген тоолор курчап турган Талас өрөөнүндөгү Шекер айылында жазуучунун атасы тараптагы бардык урук туугандары дал ушул жерде төрөлүп жашап өткөн. Кичинекей Чыңгыз бала кезинен эле зээн дүгелип тил кирчим ойгон. Ал эми табияттан берилген талантын ачып чыгармачылыкка түрткү болгон адамдардын бири чоң энеси Айымхан. Ал киши атайын кат сабаты жоюлбаса дагы элдик жомокторду жатка айтып, жамактатып сүйлөгөн. Чоң энесинин айткандарын кулак түрү уккан Чыңгызды ал убакта эч ким улуу жазуучу болоорун ойлобосо керек. Чыңгыз Айтматов эми баардыгыбыз билебиз, бул жалпы кыргыз элинин. Көрдүңөр балдар, Чыңгыз Айтматовдун кичине болсо дагы туулуп өскөн Шекер айылын көрдүк. Анда балдар, өтүлгөн темалардан суроолорго жооп бергилечи. Чыңгыз Айтматов ким болгон? Анын кандай чыгармалары бар? Анын чыгармаларындагы балдардын аттарын билесиңерби? Чыңгызды эне тилин сүйүүгө ким үйрөткөн? Жооп жазып WhatsAppка жөнөтөсүңөр балдар. Сөздөн сөз курагылачы балдар. Чыпалак деген сөздө канча сөз бар? Мисал катары мен бирөөнү таап берейин. Чык деген сөз бар. Дагы калган сөздөрдү өзүңөр таап кыла балдар. Эми жаңы сөздөр менен таанышабыз балдар. Жутуп коет, качып кутулат, көк бөөрү, төө жалбырак, чыңырат, чыпалак бала. Көрдүңөр балдар? Бул сөздөр менен тааныш эле болсо керек. Жутуп коет бул ичип коет, качып кутулат, бир нерседен качып кутулат, көк бөөрү бул карышкыр, төө жалбырак бул өсүмдүк, чыңырат бир нерседен корккондо бала чыңырат. Чыпалак бала, чыпалактай кичинекей баланы биз чыпалак дейбиз. Эми балдар, дептериңерди алгыла дагы бүгүнкү датаны жазып, биринчи көнүгүү деп жазасыңар дагы, көнүгүүнү иштейгиле. Сызыкчанын ордуна керектүү сөздөрдү койгула балдар. Чоң атам чыпалак бала жөнүндө айтып берген. Мультфильм Көк бөрү жана жети улак жөнүндө бекен. Чыпалак бала карышкырдан качып кутулат бекен. Маша аюуну көрүп чыңырат экен. Энциклопедиядан төө жалбырак тууралуу окудуң беле? Абышканын кулагы түлөй беле? Эшек эмнени жутуп коюптур? Көрдүңөр балдар? Силер ушинтип мага жазып жөнөткүлө. Анда балдар, экинчи көнүгүү чыпалак бала жомогун окуйбуз. Биринчи мен окуп берем, андан кийин өзүңөр окуп
Түшүнүңөрдү айтып бересиңер. Чыпалак бала. Бар экен, жок экен. Бир кемпир чалдын бою чыпалактай баласы бар экен. Ал чөптү эс алып жатса, төө аны жалбырак менен кошо жутуп коюптур. Чыпалак бала төөнүн ичинен чыңырат. Аны уккан кишилер төөнү союп баланы алып чыгышат. Бир күнү карышкыр чыпалак баланы көрүп калат. Сен кимсиң? Жеп коеюнбу? Өзүң жаман ит кылып салам. Карышкыр ит болот дегенди ким айтты? Ушул сөзүң үчүн сени жейм деп баланы жутуп коет. Бир күнү карышкыр койго жакындап келет. Ичинен чыпалак бала: "Эй койчу, мен көк бөрүмүн, койго баратам" деп кыйкырат. Карышкыр эптеп качып кутулат. Эми эмне кылам дейт. Анда чыпалак бала: "Ташматка бар, койлору семиз, байматка бар, иттери дүлөй. Андан көрө адамга барам да ит болуп жалданып алам" дейт. Ошентип карышкыр ит болуп калган экен балдар. Көрдүңөрбү? Түшүндүңөрбү? Чыпалак бала айтканы болуп турбу чыпалак баланын? Сени ит кылып коем деп өзү да ичинде калыптыр. Анда балдар ушу жомокту окуп, мага түшүнүгүңөрдү айтасыңар. Суроого жооп бергилечи балдар, жомокту окуп бүттүңөрбү? Жомок ким жөнүндө? Кемпир чалдын баласы кандай экен? Ага эмне болуптур? Жомоктун аякталышы силерге жактыбы? Карышкыр деген сөздүн синоними кайсы? Анда суроолорго жооп жазып, мага WhatsApp'ка жөнөтөсүңөр балдар. Эми ушуну менен бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбыз бүттү балдар. Үйгө тапшырма 3-көнүгү 141-бет. Ошондой эле чыпалак бала жомогун дагы окуп айтып бересиңер. Бул 3-көнүгүдө керектүү сөздөрдү коюп жазасыңар балдар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла балдар.